Канибек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы. 15-бөлүм. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Сүрөттөрдү көрүп, капасы толуп ташкан Гүлнур үйүнө келип, бул сүрөттөгү ким деп ачыктагысы келди. Оюнда кана менин сүйүктүү жубайым, дагы ким менен көңүлдөш болуп алдыңыз? Бул орус кыз ким? Мурдагы кылганыңыз Гүлнурдун эсинен чыкты деп ойлоп жатасызбы? Мени дагы азап чексин дедиңизби дегиси келип, ар бир сөздөрдү тандап, айтууга камынып келе жатты. Мараттын чыныгы жүзүн ачыктап, эгер ушул кылгандары үй бүлөсүнө чыккынчылык кылганы билинсе, мындан ары чогуу жашаганга, бир үй бүлө болгонго Мараттын эч акысы жок. Ушундай ой жүгүртүүсү менен үйүнө келсе, Марат жумуштан келе элек экен. Нурсултан эле телевизор көрүп үйдө экен. Апа деп алдынан тосуп кучактаган Нурсултан апасынын капалуу келгенин көрүп кайра унчукпай калды. Гүлнур уулун кучактап алып ыйлап алды да, эмне болду деген баласынын сурасына жөн эле балам деп ашканага барып ойлуу олтуруп калды. Көп ойлонуп олтуруп, эсине бир нерсе түшө калгандай телефондун бурагычынын номерин терип, Марина Никитинага чалды. Анын ою Марина Никитинага Марат жөнүндө айтып, бир орус кыз менен таанышып, көңүлдөш болуп алыптыр. Ошондон тамак аш көтөрүп келет. Бирок сизди берди деп мага калп айтчу экен. Чындыгында баарын бул кыздан алып келчү экен. Мына сүрөтү. Сизди өз энебиздей жакшы көрөбүз. Маратка акыл насаатыңызды айтып, тартипке чакырып кой деп аласызбы деп айтып, Маратты оң жолго салууга жардам бериңиз дегиси келди. Алло, бул ким деген Марина Никитинанын үнү оюн бузуп жиберди. Бул мен, Марина Никитина, Гулямын деп шашып кетти. Гүлнурдун тынчсызданган үнүн уккан Марина Никитина эмне болду Гуличка, тынччылыкпы? Неберем оорубай жакшы эле жүрөбү деп сурап жиберди. Ооба, жакшы, сиз менен жолугушушум керек, сүйлөшүүчү кептер бар. Макул, бул дарек боюнча келе бер деп көчөсүнүн жана үй номерин айтты. Гүлнур шаша кийинди да Нурсултанга мен азыр келем, эч жака чыкпай тур деп чыгып кетти. Марина Никитинага арыз муңун айтып, сүрөттөрдү көрсөтмөккө шашып баратты. Айтылган дарек боюнча Гүлнур Марина Никитинаны тез эле таап алды. Подъезден коңгуроону басып, квартиранын номерин терди эле, заходите деген үн чыгып, эшик ачылды. Гүлнур шып кирип кетип, лифт менен өйдө көтөрүлдү. Айтылган кабатка лифт менен келип токтогондо Гүлнур чыгып Марина Никитинанын үйүнүн коңгуроосун басты. Чыр деген үнгө кошо удай эшик ачылып, Марина Никитина көрүндү. Саламатсызбы, кел Гуличка, кир үйгө деди. Гүлнур кирип босогодо туруп калды. Эми бутту чечүүгө камынганда, ары жактан ким келди деп Алеся чыга калды. Алесяны көргөн Гүлнур таштай катып калды да оозу араң эле саламатсызбы деп кыбырады. Алеся башын ийкеп коюп кайра кирип кетти. Гүлнур Марина Никитинадан бул ким деп шыбырап сурады. Бул менин кызым, Германиядан келген, аты Алеся, Марат айткан жок беле деп кайра сурады. Жок деген Гүлнур үйгө киргиси келбей, Марина Никитина, мен башка күнү келейинчи. Үйдө Нурсултан жалгыз, Марат жумуштан келе элек. Үйүңүздү көрүп алдым. Азыр көпкө олтуруп калам деп, артка кайрылып чыгууга камынды эле Марина Никитина. Кире бер. Эмнеге келдиң эле? Кызым жолтоо болбойт. Айта бер Гуличка. Марат жөнүндө сурайын дегем, башка күнү сөзсүз келем деп эшикти ачып чыгып кетти. Макул деген бойдон Марина Никитина кошо чыкты да лифтке кирип ылдый түшүп кеткен Гүлнурду карап туруп, эки далын күйшөп койду. Бир аз туруп үйүнө кирип барды. Келген коногу дароо кетип калганын апасын көргөн Алеся, мама, коногуңуз кетип калдыбы? Бул ким? Эмнеге келиптир деди.
Гүлнурдун эмнеге келип, эмнеге кетип калганын өзү да түшүнбөй калган Марина Никитина Олесяга бул Мараттын келинчеги Гуля. Бирок эмнеге келгенин түшүнгөн жокмун. Тынчсызданган түрү бар го, Марат жөнүндө сурайын дегем, деди. Күйөөсү Марат жөнүндө эмнени сурайт билбейм. Же кызганып жатты бекен, деди. Кимден кызганат, жакшынакай келинчеги бар экен. Мараттын жаман жолго жүрбөгөнүн билем. Бул кыз адашып жатса керек, деди Олеся. Билбейм, бөлөк үй бүлө түн токой дейт. Өздөрүнчө бир чечилбеген сырлары бар го. Гүлнур Марина Никитинанын үйүнөн чыгып лифтке кирери менен эле көзүнө жаш тегеренип, ыйлап жиберүүгө аз калды. Демек, жардам бермиш болуп, Германиядан келген кызы менен тааныштырып жүргөн экен да. Сулуу кызы бар экен. Мараттын көңүлү бурулуп, эмне эле ой басып калды десе, көрсө көңүлү Марина Никитинанын сулуу кызына бурулуп жүргөн турбайбы, деп ой жүгүрткөн Гүлнур аткан октой болуп көчөгө чуркап чыкты. Олесянын сулуулугун көрүп Гүлнур да суктана түштү. Олесянын сулуулугун көргөн Марат үй бүлөсү бар экенин унутуп койгон турбайбы. Сенин бул кылган кыянаттыгыңа мен чыдай албаймын. Бир кезде да ушинтип менин тагдырым менен ойношконсуң. Эми ага жол бербейм. Эми мага кылган чыккынчылыгыңдын азабын өзүң тартасың, деп көзүнөн чыккан чолок жашын арчып коюп метро жака бара жатты. Метрого кире беришиндеги отургучка олтуруп, болгон окуяларды да талдаганга өттү. Эмнеге Марина Никитина бизге жардам берип жатты? Кайрымдуулуктан келген тамак аш деп азык түлүк берип, кайра кызы менен эмнеге тааныштырып бул үй бүлөмдү бузат? Же Марат өзү сулуу кызы бар экен деп жабышып жатат бекен? Канча ой келбесин баары бир сансыз ойдон арылып жооп таба албады. Көзүнөн жашын агыза үн чыгарбай ыйлап алган Гүлнур үйүнө эмес, Аленанын үйүнө барууну чечти. Азыр Марат келип калган болсо, Гүлнур аны менен акыйлашып урушуп олтурууну каалаган жок. Чыныгы жүзү ачылган соң аны айтып уруш кылуунун кажети барбы деп ойлоду. Актанса да могу сүрөттөгү Марина Никитинанын кызын жашырып калп айтып кайда барат? Сүрөттө кашкая көрүнүп турбайбы? Экөө ээрчишип чыгып, бири-бири менен коштошуп кол берип турганы. Гүлнур автомат телефонго тыйын салып, Аленанын үй номерин терди. Алло, Алена, сеникине барсам болобу? Тынччылыкпы, эмне болду? Оба, албетте, келе бер, деди. Алена телефонго жооп берди. Барганда айтып берем, дарегиң кандай? Аленадан тийиштүү жоопту угуп, ошол дарек боюнча барып, Алена жашаган жерди тез эле таап алды. Курбум, кана, эмне болду? Мойнуңа алдыбы күйөөң, же актан эч нерсе болгон эмес дедиби, деп сурады Гүлнур үйүнө келгенде. Айтсам ишенбейсиң, Алена, ошол кыз так эле биздин батирдин эси Марина Никитинанын кызы экен, деди Гүлнур. Бул сөздү уккан Алена да таң калганынан эмне деп айтарын билбей калды. Эмне дейсиң? Сен кайдан билдиң? Мен өз көзүм менен көрдүм, деди да болгон окуянын ийне жибине чейин төкпөй чачпай айтып берди. Мындай окуяны угаарын күтпөгөн Алена ыйлап айтып жаткан Гүлнурду кучактап сороткондон башка арга калбады. Демек, өз кызы менен тааныштырган экен да, же сулуулугуна кызыгып өзү жабышты бекен? Мен да билбейм да, бирок Марина Никитина жакшай ал. Андай ишке жол бербейт. Барынан да күнөө менин күйөөмдө болуш керек. Германиядан келген кызынын сулуулугуна кызыгып, ары жагынан өтүп, бери жагынан өтүп арбады да. Тажрыйбасы бар, аны билем, деген Гүлнур мурдун шыр тартып алып, көзүнүн жашын арчып коюп олтурду. Да, эркектердин колунан андай нерсе келет, деген Алена 30 жолу айткан өзүнүн окуясын дагы кайталап кирди. Булар сүйлөшүп олтуруп түн бир убак болгонун билбей калышты. Эртең жумушка барабыз деп эстешип жатууга камынышты.
Марат жумуштан келсе Гүлнур жок экен. Уулу апасын келип кетти дегенинен бүгүн түнкү сменасы барбайм. Айтпады эле го, шашылыш чакырып калган окшойт деп жаман нерсени ойлобой курсагын тойгузду да чарчаган эме тез эле уйкуга кирди. Эрте менен туруп Нурсултанды окуусуна жеткирип коюп өз жумушу менен алек болуп кетти. Гүлнур жумушунан бир аз эрте чыкты да үйүнө шаша жөнөдү. Анткени бүгүн кечке Марат жана сүрөттөгү кыз экөөнү Гүлнур менен Алена талкуулап бүтпөй коюшту. Эмне кылуу керек деп баш катышкан экөө көзүнө көрүнбөй туруу керек деген чечим чыгарышты. Алена менин үйүмө кел, балаңды да алып кел, мен батырып тура алам. Ансыз деле жалгызмын. Жумуштан кийин зеригип өлмөй болдум. Силердин оорчулууңар тийбейт деп Гүлнурдун башын айлантып салды. Ансыз деле эмне кыларын билбей жаткан Гүлнур Аленанын айтканы туурабы же туура эмеспи? Талдабай туруп эле макул боло, уулу Нурсултанды алып келген болчу. Апа, биз каяка барабыз деди Нурсултан апасын кийинтип жатса. Конокко барабыз балам деди Гүлнур. Атам дагы барабы? Жок, атаң барбайт. Кийинчерээк жумушу бүткөндө барат деп Нурсултандын кийимдерин жана өзүнүн кийимдерин салыштырып жатты. Жүрөктү өрттөгөн сүрөттөрдү көрүнө телевизордун алдына коюп койду да, бизди издебе. Бизге алган кыянаттыгыңды кечире албаймын. Марина Никитинанын кызы жакса ошого үйлөнүп жашай бер. Биз Кыргызстанга кетебиз. Калп айтып тамак аш көтөрүп келгениңди, орус кызды жактырып жолугушуп жүргөнүңдү кечире албайм деп жазып, конверттин ичине салып койду. Марат келип калбасын деп шаша кабат үйдөн чыгып алыстап кетти. Кечинде көңүлү кунак болгон Марат аванс алды. Эмне алып берейин деп кубануу менен келип, конвертти ача коюп жүрөгү оозуна тыгылды. Мынтип ким тартып жүрөт? Туура эмес түшүнүп, менден шек санаган турбайбы? Убагы келгенде өзүм айтам деп жүрдүм эле. Гүлнур мынтип шашып, жыйынтыктабай, өзүмөн сурабай белең деп көзүнөн жаш тегеренди. Катты окуп титирегенинен месине эч кандай ой кирбеди. Шаша көчөгө чыкты да алда качан эле изи сууп бүткөн Гүлнур менен уулу Нурсултандын каранын элдердин арасынан издеди. Ары бери басып аларды көрбөгөн соң кайра үйгө кирип, сүрөттөрдүн ар бирин көрүп чыкты. Башы мыкчып олтурган боюнча бир топ ойлонуп кыймылсыз олтурду да, анан тура калып сүрөттөрдү чогултуп, Марина Никитинанын үйүнө жөнөдү. Марина Никитина, бир жумуш менен келдим эле, деп Марат эшик ачкан Марина Никитинага. Кел улум, кир үйгө, тынччылыкпы? Жок, тынч эмес, Гүлya жок. Эмнеге, кайда кетиптир? Билбейм, бирок бул сүрөттөрдү таштап коюптур деп чоң өзүндөгү сүрөттөрдү Марина Никитинага сунду. Сүрөттү көрүп ары карай басты да Алеся деп чакырды. Марат, кир үйгө, ашкана жака өт деди бери бурулуп. Марат ашкана жака кирип, Марина Никитинаны күтүп олтуруп калды. Ары жактан Алеся менен апасы ээрчишип кирип келди. Мага бул сүрөттү ким берди деди учурашпай эле сүрөттү көрүп толкунданып жаткан Алеся. Үйдө таштап кетиптир. Анан бул катта сен экөөбүздү көңүлдөш экенсиңер деп таарынып, мени издебе деп жазыптыр деди Марат катты көрсөтүп. Катты алган менен эмне деп жазылганын түшүнбөгөн Алеся катты кайра берди. Марина Никитина эми эстегендей мындай деди. Кече эмнеге келип кайра унчукпай кетип калды десе, сүрөттөгү кыз ушул экен да деп кетип калган тура. Эми түшүндүм. Көрсө сүрөттү мага көрсөткөнү алып келип, бугун чыгарайын десе керек го. Анан Алесяны көрүп, ал оюнан кайтып кетип калган экен да. Мында сыр ачылды. Кайда кетти экен? Кече келди беле? Ооба келген, бирок эмнеге келгенин айткан эмес деди Марина Никитина. Кече үйгө да түнөгөн эмес, сменада болсо керек дегем.
Мен жөнүндө айткан жок белең? Жок, айткан эмес элем. Туура эмес кабыл алат го деген ойдо болдум. Да, жагымсыз иштер болуп кетиптир. Улуң кайда? Аны да алып кетиптир деп ыйлагысы келсе да өзүн токтотуп. Биздин силерге эч жаман оюбуз жок. Жаман ой болсо үйдөн кууп чыгып жардам да бермек эмеспиз. Аялыңда да ишке киргизмек түгүл сени да бул үйгө жолотмок эмеспиз. Өткөн өттү, кеткен кетти, ага кайрылуунун кереги жок. Болгону эски тааныш деп бир аз жардам берип коюуну чечкенбиз, деди Олеся. Ооба билем, рахмат силерге, бирок Гуля башкача ойлоп алыптыр. Күнөө бизде да бар, Олеся. Экөөнү чайга чакырып, анан ушул тууралуу айтып жардам берип коелу дедик деп биз да айтып койсок болмок. Мама, эми деле кеч эмес. Марат, аялыңды тапсаң ээрчитип кел. Баарын өзүм айтам. Сенде эч кандай күнөө жоктугун айтам. Бул деген тагдырдын тамашасы. Кайрадан бизди жолуктурган. Эми ага кайтууга кереги жок. Макул деген Марат коштошуп чыгат жөнөдү. Үйүнө барып, тынчы жок уйку менен алпурушуп жатып уктап кетти. Бул түйшүк дагы уланып, Гүлнурду бир нече күн көрбөй азап тартарын, издеп каларын билген жок. Уландысы бар.